Орозо кармаганда стройкада чаңда иштесе эмне болот? Эгерде кудуретиңиз, күч кубатыңыз жеткен болсо эч нерсе болбойт, орозону кармап уланта бересиз. Эгерде аябай күч келип, баса албай калчудай, ден соолугуңуздан айрылып кала тургандай деңгээлде коркунуч пайда болсо, ошол кезде гана оозду ачканга туура келет. Фатху бабил иная китебинде келет, Молла аль-Кари жазган Мухтасардын ачыктамасы. Мисал келтирет. Бир күң аял болсо, кожоюну өтө залым болсо, эртеден кечке оор иштерди жасаткан болсо, кыйналып калган болсо, анда оозун ачып алганга туура келет. Кыйналбай турган күнгө тууралап, анан казасын кармап алат деп. Ошол сыяктуу оор ишке иштегендер, эгерде күн узун болуп, күн ысык болуп, анан ден соолукка коркунуч алып келе турган болсо, ошол учурда орозону кармабай турса болот. А болбосо орозону кадимкидей уланта бериш керек. Эч нерсе болбойт. Чаңда иштейсизби, кумда иштейсизби, ташта иштейсизби, жөнөкөй курулушта иштейсизби, маляр деп болот го, краскач болуп иштейсизби, сырдагыч болуп. Айырмасы жок, орозону кармай бересиз.